Кутман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көрүүгө абдан кубанычтамын. Евро биримдикте аябай чатак иштер болуп жатат. Бул жерден жалпы мигранттарга каршы кыймыл күчөп жатат. Анткени мигранттар көбүнчө Түндүк Африкадан, көбүнчө мусулман өлкөлөрдөн, ошол Индия, Пакистан, ошо Марок, мисалы үчүн Мисир, ошол эле Сирия, Ливия, Судан, ошол өлкөлөрдөн качкындар көп келип атат Европага бир кездерде. Ошол атайын Европага качкындарды качырыш саясаты болгон. Ошол саясат бир кездерде кээ бир саясий жана диний ишмерлер жарыялаган, Европаны жок кылыш үчүн жана кресттүү жортуулдарга жихад жарыялаш үчүн да. Ошол нерсе ишке ашып атат окшойт. Бирок бир четинен Европада өзү башкача бир ойго келип, ойгонуп, баягы фашизм, Гитлер заманындагы болгон иштерге кайра кайрылгысы келип жатат да. Эмне болуп жатат эгерде карасак туугандар? Евро биримдикте жана Улуу Британияда көптөгөн ушундай начар көрүнүштөр. Бул жерден бир четинен мигранттар келип туруп көп кылмыштар жасатат. Ал кылмыштар жаман мындай резонанстарды жаратып атат. Анан ички системалары, социалдык системалары ошо мигранттарды тейлеген. Алардын өзүнүн мындай кубаттуулугунан ашык болуп кетип атат. Алар мындай ишти жасай албай атышат, аткара албай атышат. Өтө көп мигранттар келип атат. Анан бир четинен коомчулугу дагы коммунисттик болуп кетип, Евро биримдиктики жана ошо толеранттык коом болобуз деп, чыдамкайлык, ушунун баарын түшүнгөн коом болобуз деген аракетте бири-бирин расизмге, расалык мындай чыдамсыздык, расалык куугунтук боюнча жана колониалдык ой жүгүртүү боюнча ушундай кандайдыр бири-бирин сынга алып жатышат. Кээ бир учурда эки деңгээлдик сот жана эки деңгээлдик полиция деп сөздөр айтылып жатат да. Ушул нерсе абдан катуу кесепеттерге алып келет окшойт. Жакында, мисалы үчүн, ошол эле 25-жылдын декабрында Генри Новак деген Улуу Британияда киши өлгөн болчу, жаш бала өзү 18 жашта, өзү териси ак, бети ак, ал деген британиялык студент болчу. Ал деген 23 жаштагы Британиянын жараны, жаңы жарандыкталган Сикх ошол элинен, Индиядан келген Викрум Сингх Дигва деген адам менен өлтүрүлгөн. Ал сикхтер негизи алардын ушундай дини ар бир сикх өзү менен бычак көтөрүп жүрүш керек деген талапты коет. Ал талапты Британияда таанышат, кээ бир Евро биримдиктин өлкөлөрүндө ошондой талап эске алынат. Анан ошон үчүн сикхтер көп өлкөлөрдө бычак менен, кылычтар менен жүрө беришет. Аларды эч ким эчтеке дебейт. Полиция мындай металл детектордон өткөндө дагы уруксат берет да. Ушу Британияда да ушундай сый урмат бар ошол нерсеге. Элестеткиле, биз да ошо кыргыз элибиз, бизге ушундай кандайдыр бир маданий тараптан килеген канжарларды алып жүрүшүбүз керек дегенде мыйзам чыгарышыбыз керек экен. Анда дүйнө жүзүндө биз ошо канжарларды көтөрүп алып жүрө берет экенбиз да. Сикхтер дагы ошондой кылышкан. Жана ошол сикхтер ушинтип бычак менен жүрө берет экен да Европада. Анан ушинтип Дигва 5 жолу ушундай атайын пеш-капс деген ушундай диний мааниси бар бычак менен бычактап салды. Ошол Новакты, анан Новак өлүп калды албетте. Ошол эле Дигванын агасы полиция чакырып алып, менин агама, менин иниме же болбосо тескерисинче агама бир ак британиялык расисттик нерселерди айтып, анын чалмасын чечип, сабап ушинтип мас болуп атат, бияктан алып кеткиле полиция, расист болуп атат деп полиция келип, ошол өлүп жаткан 5 бычак жеген Новакты байлап алат дагы, наручник тагып. Анан Новак кыйкырат, араң сүйлөйт да, видеолор интернетте кеңири тараган. Мен өлүп атам, мени 4-5 жолу бычак менен сайышты, жардам бергиле, каным агып атат десе, полиция үстүнө минип алып, койчу сен расист, сен деген эмне быдылдап атасың, койчу деп ушинтип үстүнө минип алышат экен да. Анан байлап атканда Генри Новак толугу менен кан жоготуп өлүп калат ошол эле жерден. Новак өлүп калгандан кийин гана полициялар текшерип, кармалып, карап көрүшөт ошол бычак сайылгандарын. Анан Викрам Сингхти дагы ошо кармап алышат, бычак кана деп. Бычакты Викрам Сингх энесине берет, энеси үйүнөн катып коет да ал бычакты. Анан ошентип бир маалда ал маалымат тарап кетип элге, эл чоң мындай жыйылып келип, Британиянын эли ак кишилер
ошол Викрамдын үйүн тегеректеп алып туруп, анын энесин дагы баарысын дагы ошол бычакты келе деп туруп, кадимки полициянын жумушун жасап, ошо баарын полицияны чакырып, ишти алып бара башташат да. Ошондо полиция айтат, чын эле биз деген ката кетириптирбиз, биз байкабаптырбыз деп. Ошол полицмендин көкүрөгүндө турган камерадан бүт видеолор тараган интернетке толтура. Бирок мунун баары YouTube муну кесип келатат, мен бияктан жүктөйүн десем бан болуп атат да видеого. Ошон үчүн X платформасында кеңири бар, Генри Новак деп жазсаңыздар, X.com толтура чыгат. Телеграмда дагы ал нерселер бар да. Тим эле кан көп, аябай муну укмуш да, карасаңар. Анан ошо полиция Британияда бүгүнкү Кир Стармердин өкмөтүнүн аркасы менен ошо британдыктарды, таза британдыктар, чачың ак же сары болсо сен балага калдың, сен деген адам эмессиң, экинчи сорттук адам болуп калдыртырсың да Британияда. Чачың кара, териң кара болсо, азиялык болсо, сен биринчи орунда болосуң, сени колдошот экен. Анан мусулмандарга да өзгөчө Британияда жакшы ушундай кандайдыр карым катнаш экен да. Мусулмандыктар биринчилик ошо соттук приоритетке ээ да. Соттон мисалы үчүн кылмыш жасаса, аны кое бере берет экен да. Британияда ушундай экен. Анан ошону полиция эске алып, анан бизди алдаптыр Дигва деп, коомчулуктун басымы менен ушундай митинг, манифестациянын аркасы менен акыры айла жок болуп, ошол Дигваны 21 жылга кесиштишти да, чектетишти. Анан расалык өлтүрүмдөрдү жасадыңар деген айыптан коркуп, полиция эми мигранттардын тарабында да Британияда ушундай нерсе болуп жатат. Бирок элге жакпай атат британиялыктарга. Анан албетте жалпы ушундай кылмыштар көбөйүп атат. Дагы бир кылмыш жаңы эле болду. Ошо июндун 8-inde болду. 8-июнда Судандан качкын келип туруп, ошо башпанек сураган мигрант Белфастта, Түндүк Ирландияда. Түндүк Ирландия билесиңер, аякта ИРА деген бар да, Ирландия Республикалык армиясы деген. Ал деген Ирландия Республикасы армиясы Британияга каршы күрөшөт өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн. Анан жакында эле ошол тынчып калышкан. Ошол Түндүк Ирландияда анан 30 жаштагы судандык мигрант 23-жылы келиптир, 2023-жылы. Жергиликтүү бир Стивен Огилви деген британдыкка, ак чачка кол салат. Кол салып туруп, анан ошол видеолору дагы интернетте тарап атат, аябай мындай укмуштуу, жөн эле жаман да. Сайгылап туруп мууздап баштайт да. Мууздап баштаганда ошонун баарын тартып X.com'до чыгарып атышат, ошол Илон Масктын баягы мурунку Twitter деген социалдык тармагында. Муздап атканда жакындагылар келип туруп, бул бала биздикин кишини муздап атат деп туруп, алып келип барганда күрөктөр менен башка чапкылап баштайт ошону. Анан албетте аябай оор абалда болуп калат тиги Стивен Огилви, аны милициясы алып кетип, скорый алып кетип, тирүү, бирок аябай оор абалда, анан өлгөнү жатат деп айтышат. 2 сутка ушундай оор абалда деп жатышат. Анан албетте 9-июнда кечөө Ирландияда бул чоң Викстен кетти, мындай толкун да. Жыйылгыла, анан Deus Vult деп жазып башташты, кресттүү жортулдарда ушинтип мисалы үчүн жазышчы да. Ошол Deus Vult деген бул деген Кудайдын, христиандардын Кудайдын мындай жүргөн христиан адамдардын элинин сөзү. Элдин сөзү бул Кудайдын сөзү деп айтылат да, Deus Vult деп. Христиандуу жолтулдарды баштаганда ошондой сөз менен башташкан. Анан ошентип чакырып бүт ирландыктар өзүлөрүнүн жыйналып туруп, анан ошол бүт өрттөй баштады, митинг кыла баштады, полицияны сабай баштады, полициялык участокторду өрттөп атышат. Анан албетте бул деген көп жерден ушундай өрт чыгарышты, автобустарды өрттөштү, өкмөттүк имараттарды өрттөштү. Анан мигранттар жашаган отелдерди же болбосо үйлөрдү барып туруп өрттөштү да ошо ирландыктар. Англияда да бул Саутгемптондо да ушундай кошулушту ирландыктар, англиялыктар да ошо мигранттарга каршы. Лидер Стармер мисалы үчүн буга бул расисттик хулигандар деп ага урушушту да. Бул деген эмне деген расисттер? Бул хулигандар, биз аларды кармап туруп түрмөгө отургузабыз, жоопкерчилик тартасыңар деп, тынччылыкка келгиле деп ушундай сөздөрдү таратышты. Жалпысынан 25-жылдан баштап ошо бириккен кандык же болбосо Улуу Британия деп коет. Ушул жерден абдан көп ушундай нерселер болуп атат. Мигранттарга каршы согуштар болуп атат. Ошол Asylum Seekers деп коет. Бул деген башпанек сурагандар, Африкадан келген. Ошолорго каршы Томми Робинсон деген жаңы лидер чыгып атат, ошол чоң марштар жасап атат. Ушунун баарын өлкөдөн чыгаргыла дейт, мигранттар чыгаргыла, мусулмандарды чыгаргыла дейт, баарын жоготкула дейт. 100 миң деп, 150 миң деп кишилер ушундай чоң манифестацияларга чыгып атат.
анын баарын полиция кармап атат, түрмөгө отургузуп атат. Кичинекей эле интернеттен бирдемке жазып койсо, ошо мусулмандар келсе, мигранттар келсе, ошону 2 жылга эркиндиктен ажыратып атат да. Британияда ошондой нерсе болуп жатат. Анан албетте өзүлөрү британдыктар айтат, бизде жумуш жок дейт, бизде социалдык программалар бизди камтыбайт дейт. А силер болсо Африкадан келген мусулмандарды багып атасыңар дейт. Кантип бул адилеттүү болсун деп ак британиялыктар, терис актар ушундай каршы чыгып атат да. Анан ошол мигранттарга каршы ушундай пикирлер аябай көбөйүп жатат Европада бүгүнкү күнү. Башка өлкөлөрдө да болуп атат. Ошо мисалы үчүн Германияда, ошол эле мисалы үчүн Францияда ушундай нерселер болуп атат. Францияда алжирликтер көп, марокколуктар көп. Алжирликтер мисалы үчүн келип туруп ушундай француздарды сабап кетип атышат, жаш балдарды. Ушул нерсе Африкадан келген, ушундай Судандан келген кишилер сабап салып атышат да. Кээ бир учурларда ошо кылмыштар өсүп атат аябай жаман. Европада айтат, ошо мультикультурализм жана толерантность саясатыбыз толугу менен жокко чыкты дейт. Ушуну толугу менен эч кандай мындай ийгиликсиз болду деп ушундай жыйынтыкка келип жатышат. Оңчул партиялыктар бул деген расаны сактайбыз, актарды сактайбыз, ушу бүт баарын жоготобуз, баягы мигранттарды бүт өзүнүн өлкөлөрүнө кетсин, депортация кылабыз дегендердин ушундай шайлоого чыгып лозунгдарды айтса, алар көп баллдарды алып атышат, көп мындай орунга чыгып атышат да. Албетте бүт жерде цензура болуп атат. Ушу боюнча жазса дагы, мисалы үчүн албетте Британияда заматта сайт жабылат. Ошону жазган адам керек болсо америкалыктар жазса, британиялыктар айтат, америкалыктар биз силерге жоопкерчиликке тартабыз, 2 жылга отургузабыз түрмөгө деп. Анан күлүп атышат америкалыктар, биз Америкада отурабыз, эмне келгиле Америкага. Баягы Англияга каршы революциядагыдай болгон иштерди жасайлы деп ушундай деп атышат да. Анан албетте ушунун аркасы менен да чыгып атат расмий түрдө. Европада негизи кылмыштуулук боюнча маалымат эмнени көрсөтүп жатат да. Германияда ошол четтен келгендер 15-16% болду калктын катмарынан. Анан 34% дал ошолор алардын үлүшү да, ошо кылган кылмыштарда жана ошо айыптоолор илинген адамдар дал ошол мигранттар болуп атат да. Анан көп учурунда Баварияда мисалы үчүн 50% ошо мигранттар кылмыштар жасап атышат да. Аябай оор кылмыштарды. Көбүнчө бул сириялыктар, афганистандыктар, ошо түндүк африкалыктар да. Албетте кээ бир учурларда 10 эсе ушундай көп кылмыштарды дал ошолор жасап атышат Европада. Анан биздин да мисалы үчүн туугандарыбыз кээде айтып калат, ошол тааныштарыбыз Европа биримдикте саякат кылып кеткенде кичине коркосуң дейт, көчөдөн баскан кылмышты жасап кетеби деп. Анткени алар эч кимди аябайт да. Ак британиялыктарды аябайт, кытайларды жаман көрөт да, кыргыздарды Кытай деп ойлошот экен да ошол жерде. Швециядан дагы ошол чет элден келгендер көбүнчө кылмыштар жасайт экен. Бул дагы жакынкы чыгыш дейт Европа үчүн, Африкадан. Анан көбүнчө мындай Швециядан аялдарды зордуктоо боюнча ушундай көп аябай кылмыштарды ушул тараптардан жасап атышат да. Анан мисалы үчүн Лунд университети деген изилдөө жасады. Ошол жерде баягы аялдарды зордуктоо кылмышы үчүн кармалгандардын 3төн 2 бөлүгү дал ошол чет элдиктер дейт да, чет элдиктер, мигранттар. Улуу Британияда 12-13% калктын катмары ошол чет элден келген. Көбүнчө Пакистан, көбүнчө Индия да, көбүнчө ошол мамлекеттер Түндүк Африкадан да көп кездешет. Анан айтып атат 12-13% ошо түрмөгө түшкөндөрдүн үлүшү дал ошол чет элдиктер деп айтып жатат да. Анан көбүнчө азыр пакистандыктар ушундай болуп калды. Анан кээ бир мисалы үчүн жыныстык кылмыштар бул деген зордуктоолор боюнча 3,5 эсе көп дал ушуларда дейт, үлүш дейт. Көбүнчө бул афгандык жана пакистандыктар айтып атышат да. Жалпы тренд мигранттар ошо мусулмандык өлкөлөрдүн жакынкы чыгыштан жана африкалык өлкөлөрдөн ушундай эң көп кылмыштарды жасап жатат дейт Европада. Анан ушул нерсе саясатка өтүп кетип атат бүгүнкү күнү. Европада оңчул партиялыктар айтып атат, Гитлер чын айткан, ушул азиялыктар такыр жарабайт жакынкы чыгышта, булар деген адам деле эмес, маймылдар, булар деген бир гана кылмышты жасайт, техникалык жактан мындай билими аз. Үйрөтсөйүн десең үйрөтө албайсың ошол жаңы цивилизациялык нерселерге. Ушулардын баарын өлкөбүздөн жоготуш керек, өз өлкөлөрүнөн баарын чыгарыш керек деген сөздөр күндөн күнгө күчөп атат да. Анан бул жалпы Евро биримдиктеги тренд болуп атат. Ушул нерсеге эң чоң ушундай жаштар кылып атат да. Мигранттардын арасынан кылмыш кылгандар бул жаш балдар.
17-18 жашарлар, 23 жашарлар. Ошол аларга каршы чыгып аткан жана ошол жалпы митингтерге катышып аткандар көбүнчө ошол 35-20 жашар европейликтер да, жергиликтүү. Анан бул нерсе албетте эмнеге дагы алып келатат? Бул негизи түбү дейт ошол жихадист терроризмдин негизинен чыгып кетип атат дейт да. Анткени ошол нерсени миңдеген жылдар карасак, баягы крестоносецтер мусулманчылык пайда болгондо ошондо согушкан мусулмандар, христиандар. Ал нерсе бүткөндөн кийин Осама бин Ладен Аль-Каидада 1998 жылы фатваны чыгарган. Фатвасы боюнча ошол жөөттөр жана крестчилерге каршы жихадты жарыялайбыз деп фатва чыгарган да. Ал ошол фатвада жана анын тегерегиндеги документтерде ошол Усама бин Ладен жана Аль-Каида айтышкан, биз деген ошо толугу менен Европа карыды, Европа балдарды төрөбөйт, ошон үчүн жакынкы чыгышта балдар көп төрөлөт, мусулманчылыкта тарбиялагыла, Европага жибергиле, Европанын паспорттарын алгыла, бир кездерде силердин саныңар европалыктарга караганда чоң болот, ошондо ашып кеткенде толугу менен бийликти Европадан колго аласыңар деген ушундай сөздөрдү айтышкан да. Ошол саясий платформага айланды жана бүгүнкү күнү нак түрдө ошол жакынкы чыгыштан ошол жаш балдар барып туруп, ошол Европанын жарандыгын алып, акырындап үлүшүн өстүрүп, анан ушундай кылмыштарга өтүп кетип атат да, түзмө-түз. Анан албетте өзүнүн өлкөлөрүндө да ушундай кылмыш деңгээли биик деп эсептелет да. Анан ошентип 24, мисалы үчүн 2024 жылы 24 жихад менен байланыш мындай террорчу атакалар болду деп Евробиримдикте айтылат. Анан мисалы үчүн 23 жылда 1-2 эле ушундай атака болгон дейт. 25 жылдын статистикасын жарыялаша элек, унчукпай жатышат. 26 жылда ушундай азыр Генри Новак жана ошол Стивенсондун ушундай болуп жатат да. Анан албетте бизге кандай коркунучу бар бул нерсенин? Бул нерсе мындай да, бүгүнкү күнү Евробиримдикте миграциялык мыйзам каардуу болуп баштады, мындай катуу болуп жатат тартиби. Анан return hubs дегендерди баягы кайтаруу борборлорду түзүп атышат. Бул жерден мигранттарды артка кайтарганга аракет кылып атышат кайра. Анан ушул нерсе албетте коомчулуктагы аябай чыңалып жатат, коомчулук каршы чыгып атат ушул нерселердин баарына. Анткени бүт баары кымбаттап атат, мигранттар келери менен ошол жашоого жер калбай калып атат, жумуш жок болуп атат ошолорго. Анан алар төлөгөн мындай болуп атат да, Европада сен деген расмий европеец болсоң, жарандыгын алсаң, иштейсиң өлөрчө, сенин 55% маянаңды мамлекет алат жана ошол сен жалгыз бирөөң, мисалы үчүн $4,500 аласың, сага ошол $2,500 же евроңды мамлекет алып калат, 2000ге жашайсың, жашооң ошол дагы ошол 2000ге барып калат. Ошону менен нөл калат чөнтөгүңдө ай аягында. Ал эми ошол 2,500 еврону мамлекет алып алган. Ошо 3-4 мигрантты багат да үй бүлөсү менен, балдары менен. Анткени аяктан ошол мигрант болуп көчүп келсең, сага кеминде дегенде 600-800 евро которуп турушат да. Канча балаң болсо, ошол ар бир балаңа кошумча 50 евродан 60 евродан кошушат. Ошону менен чоң мындай үй бүлө менен көчүп барсаң, мигрант статусунда, ошондо сени ошол бүт британдыктар, германдыктар сени багат да. А германдыктар, британдыктар иштеп жаткан ушуну адилетсиз деп ойлоп туруп, ошого өйбөй ызырынып, жини келип жатышат бүгүнкү күнү жана ошо өзүнүн саясатчыларына басым кыла баштады да, бул миграциялар токтоткула деп. Албетте миграциянын астына да биздин чыккан мусулман балдар, ошо биздин баягы мигранттар барып ага да кабылып жатышат. Бирок бир жакшы нерсеси бар, биздин балдарды, биздин кыздарды сыйлашат Европада, айтышат булар цивилизацияланган деп. Советтер Союзунан чыккан адамдар адептүү, ахлактуу, кылмыш жасабайт, жакшы иштейт, чынчыл деп айтышат да. А бул жакынкы чыгыштан келгендер бул такыр маймылдар деп аябай катуу ушундай сөздөрдү айтып атышат. Экономика, демография албетте өзгөрүп жатат Европада. Ак европейцтер карып атат, бала төрөп атат. Бирөө аларга иштеш керек болуп жатат да. Анан иштегенге ошо киши жок. Ошон үчүн кабыл алып атышат. Ошо болуп жаткан тобокелдиктери да өсүп атат ал мамлекеттерде. Бизге албетте биздикилер акырындап көбөйүп атышат Европада. Биздин өлкөдөн барып атышат мигрант. Орусиядан Европага агылып атат да. Европалык ошо тилдерин окуп, акырындап француз, немис тилин окуп, акырындап кетип атышат. Анан албетте Германия менен Кыргызстан мисалы үчүн жеңилдетип атат. Ошо биздин квалификациялык мындай өскөн кыргызстандыктарды. Көбүнчө аларга медсестралар керек, жумушчу мындай
адистер керек, ошол эле сантехниканы билген, сварканы билген инженерлер керек да. Баарын ошол жерге соруп кетип атат да, тим эле Евробирмедик азыр квалификацияланган адамдарды. Анан бизде аябай интеграцияга дуушар боло турган жана ушундай адептүү акылактуу жакшы балдар деп баалап жатышат. Анан албетте биздин адамдар аякта Европада легалдык түрдө келип, иштеп, ошо европалыктардай эле салык төлөп, мекенине легалдуу түрдө банктар аркылуу мындай үй бүлөлөрүнө акча жиберип, ушундай иштеп атышат да. Ушул нерсени көрүп, европалыктар айтып атат, бул деген кыргызстандыктар, өзбекстандыктар жакшы турбайбы деп. Бирок Тажикстан, Өзбекстандан баргандар кичине кылмыш кылып атышат, бирок казак менен кыргыздар дейт аябай жакшы. Казактар бай болуп баратышат да аякка. Кыргыздарды аябай сыйлап атышат Европада. Анан бирок кээ бир учурларда баягы жалпы депортация жана катуу каршы чыкканда ошол митингчилер дагы айырма кылбайт да, сурайт: мусулмансың, мусулман эмессиң, кайдансың деп. Азиядан десең, ошол Борбор Азиядан десең, аны карабай деле кээ бир учурларда күч колдонуп деп атат, депортация кылдык деп атат да. Анан көбүнчө ошо депортация Орусиядан болуп атат, кыргыз жарандарда. Анан албетте кылмыш топторунда дагы кээ бир учурларда ошо Борбор Азиядан деп аталып кетет, бирок үлүшү биздикилердики азыраак да, ошол кылмыштарда жасалып аткан Европада. Анан бирок кеп мындай кандай сынчыл ойлор бизге каршы бар жалпы элдик Европада. Социалдык да ошол чыңалуу бар да, жакын арада ошо Европада кээ бир жаш балдар да айта баштады. Биз деген ушул Гитлердин айткандарын аткарабыз го деп, биз деген Европаны ак адамдар үчүн гана калтырабыз го деп атышат. Бирок реалдык ушундай, туугандар, аларда ийгили карыган жаш балдардын саны аз. Ошон үчүн күчү жок да, саясий да күчү жок. Мындай кол күчү да аз да. Ошон үчүн алар азырынча ушул нерседен утулуп жатышат. Ошон үчүн биздики кандай болуп атат? Биздики эгерде ушул тарбиябыз менен, ушул билимибиз менен барып иштесек, байлык табабыз Европада. Бирок ошол нерсе азыр ошол Түндүк Африка жана Жакынкы Чыгыштан келген адамдар ушундай катуу чыңалууну жаратып атканын дагы эске алышыбыз керек да. Жалпысынан мен ойлойм, ушу Орусиядан катуу бизге начар мындай карым катташ кылгандыктан көпчүлүк ошо 300-400 миңдей калды кыргыз Орусияда. Согуш болуп жатканча ошо Европага, башка өлкөлөргө да кетсе болот экен деген ой келип атат да. Барып ошол жерден иштесек болот экен деген. Анан албетте биздин өзүбүздүн мамлекетибизди өстүрүшүбүз керек. Акырында өзүбүздүн мамлекетибизден элдердин саны көбөйүп, ошо миграция болбой эле мындай жакшы эле ишкерлик карым катнаштар болсун деген тилектемин да. Анткени биз деген бирөөгө барып кара жумушун жасап, өмүрүбүздү ошол жерге калтырганча өзүбүздүн бүт тапкан тергенибизди өлкөбүздө эле таап, алар менен соода кылып, алар менен ушундай технологиялык иш алакаларды алып барып турганыбыз жакшыраак да. Анан өзүбүздүн дагы өзүбүздү сыйлаганга да жакшы да бул нерсе. Ошон үчүн ошондой нерсеге умтулсак жакшы болот деп эсептейм. Ошого умтулалы туугандар. Ошон үчүн бизнес кылалы да, Европа менен барып мигрант болуп иштебей. Анан ушул нерсени дагы эске алалы. Ушундай цивилизациялык кагылыш болуп атат. Кайра кресттик жортуулдар болушу ыктымал кийинки келечекте. Анан кайра эле ошол жихад болуп жатат да. Ошо радикалдык топтор Европаны жихадтык кандайдыр бир бута катары алышты. Албетте бул нерсени дагы эсиктен чыгарбашыбыз керек да. Ошондой нерсе болуп жатканын түшүнүшүбүз керек, коопсуздук үчүн жарандарыбыздын. Анда эмесе сиздерде кандай ой пикир жаралып жатат туугандар? Комментарийлерге жазгыла. Сиздер менен Искендер Шашеев саясаттануучу жана экономист болду. Жалпы Европада азыр болуп аткан нерселер жөнүндө айтып бердим. Эгерде сиздерге бизнес план, техникалык экономикалык негиздеме, ТЭО керек болсо же долбоор керек болсо, эл аралык деңгээлде англисче, кыргызча, орусча, жергиликтүү биздин банктардын деңгээлибизде, анда кайрылгыла, сүрөттөмөдө WhatsApp турат. Ошол аркылуу жазсаңыздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.